بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي. Жогоруда окулган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүнө 4 амалды кылууга кызыктырып өкүм берди. Эң биринчи амал афшус салам, өз ара салам таратуу. Биринчиден салам жараткандын ысымдарынын бири жана мусулмандын амалы. Ошондуктан мусулман качан бир экинчи бир мусулманга жолуккан учурда эң алгач салам айтуусу зарыл. Ассаламу каблал калам. Сүйлөөдөн мурда салам айт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айтып кеткен. Ошондой эле үй бүлөгө тынччылык, берекени алып келүүчү дагы эң жакшы амал үйдөгүлөргө салам берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радыйаллаху анху айтат: "Я бунайя, иза дахалта аля ахлика фасаллим, якуну баракатан алейка ва аля ахли байтик." Эй балакайым, сен качан үйүңө кирген учурда үйдөгүлөргө салам айткын. Себеби үйдөгүлөргө салам айтуу үй бүлөгө тынчтыкты, берекени алып келет. Экинчи амал ва ат'имут таам. Кедей муктаждарга тамак берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул туурасында айтат: "Я Аба Заррин, иза табахта маракатан фааксир мааха ва таахад джиранак." Эй Абу Зар, сен качан үйүңдө эгер шорпо кыла турган болсоң, анда анын суусун бир аз көбүрөөк кылгын да жана андан кошуналарыңа бергиниң. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Момун мусулманга тамак берүү Аллах Таала ошонун себебинен ал адамга бейиштин мөмөлөрүн жедирет." Жана кайсыл адам кедей, ачка мусулманга тойгончолук тамак жана чаңкоосу канганчалык суу ичирген болсо, Аллах субханаху ва таала бул пендени ошонун себебинен тозоктон 3500 жылдык аралык алыстатат. Үчүнчү амал василул архам, тууганчылык мамилени жакшыртуу, улоо. Аллах субханаху ва таала бул тууралуу Кур'ани Каримде дагы бир канча жерде тууганчылык мамилени улоого өкүм берген жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат: "Ман ахабба айюбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асарихи фальясил рахима." Кайсыл адам ырыскысы кенен болуусун жана өмүрү узун болуусун кааласа, ал тууганчылык мамилесин жакшыртсын. Төртүнчү амал васоллу ван насу ниям. Адамдар уктап жаткан учурда түнкү ибадаттар менен алек болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу айтат: "Афдолус салати ба'дал фаридати салатул лейл." Аллах Таала фарз кылган 5 убак намаздан кийинки эле эң артык намаз бул түнкү тахажжуд намазы. Бирок аны окугандар өтө эле аз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мээнети да күндүзү адамдарды тынымсыз жакшылыкка чакырып даават берет эле, ал эми түндөсү Роббисинин алдында сежде кылып Аллах Таала менен мамиле түзөт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыфаттап айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама якуму минал лейли хатта татафаттара кадамаху." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнкү ибадаттарда турат эле, пайгамбарыбыздын буттары шишип кеткенге чейин. Күндөрдүн биринде Айша радыйаллаху анха энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып айтты: "Лимма таснау хаза я Расулаллах?" Эй Алланын элчиси, эмне үчүн мынчалык өзүңүздүн жаныңызды кыйнасыз? "Кад гуфира лака ма тaqaddama min замбика ва ма тааххар." Аллах Таала сиздин мурдакы жана келерки баардык күнөөлөрүңүздү кечирген болсо. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Афала акуну абдан шакура." Мен эмне Аллах Таалага шүгүрчүл пенделерден болбоймунбу деп. Жана ушул 4 амалды кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тадхулул джанната бисалам." Түбөлүктүү Роббиңердин бейишине саламатчылык менен кирип кеткиле. Аллах Таалам баардыгыбызга ушул амалдарды кылып, эч бир эсепсиз, сураксыз бейишке саламатчылык менен кирүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.